Бүгүн Ош областынын Чоң Алай районунун Дороткоргон айылынын Алайчы уулу Сайыт атындагы орто мектебинде форум театр болуп өттү. Чоң Алай районунда форум театр аркылуу укуктук мектеп түзүү долбоорунун алкагында өткөн форум театрда көптөгөн көйгөйлөрдүн чечилүүсүнө өбөлгө болуп, форум театрда эрте турмушка чыгуу, гендердик тең укуктуулук, мектеп рекети жана балдарга болгон зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча Чоң Алай районунун бардык мектептеринен балдар келип катышып, өз көйгөйлөрүн көтөрүшүп, окуучуларга көрсөтүп беришти. Малым болуп турат бул проекти Сорос Кыргызстан фондунун ЮАФ программасы тарабынан каржыланып атат. Биз бул ЮАФ программасы менен буга чейин дагы Чоң Алай районунда бир 3-4 иш-чараларды көргөнбүз. Бүгүнкү иш-чарабыз негизинен буга чейин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Фадыл Мисратович райондун акими Сада Насипованын сунушу менен ушул райондогу мектептер арасында укуктук мектеп форум театрын уюштуралы деген сунуш түшкөн эле. Жана ушул форум театрда биздин Бектур деген укабыздын жардамы менен проектинин негизи автор ушул болгон. Бүгүнкү күндө биз 10 мектеп катышып отурабыз. Бул мектеп окуучулардын арасында зордук зомбулуктун алдын алуу, рекетчиликтин алдын алуу, ар кандай пресс көрүнүштөрдүн алдын алуу боюнча сценарийлерин иштеп чыгып ушул долбоорго сунуштаган элек. Буга чейин биз 22 октябрда ушул мектептер арасында укуктук мектеп боюнча жыйын өткөрүп жаштар борборунун деңгээлинде өткөрүп уюштурганбыз. Ушул белгилеген мектептин окуучулары эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм. Рахмат. Ошондой эле буга чейин семинар, тренинг жана башка болсо, бул форум театр методикасы биринчи жолу Чоң Алай районунда өтүп жатат. Көйгөйдү чагылдырып берип, чогуу зал менен жыйынтыктап чечүүдө. Биздин кийинки муундар болуп жатса да карап тура беришет экен. Өтпөй экен, ойлонбойбу? Бир чет ойлонбогон деле жакшы. Курсаң турсаң, акча сурасаң берсе, мына сага бекер жашоо жыргалда. Рекет болгонмаган негиз жабып калды. Рекет болуп көрөйүн. Кудай сактасын. Эгер кинеси болсо масак чыгаралар. Алган бир аз акчасына сүйүнүп, асаң эч нерсени кийлебей калды. Бул жерде барыбыз көрдүк, баскырлануу кыз болуп атат, баскырлоодун баардык рамтенеси кулданылат. Бул жерде колдонуп турганы бул туура болду, себеби анын ата-энесинин динден түшүнүкү жок болушу мүмкүн. Ол да баары бир шарият негизинде чечип атат. Экинчиден эмнеге капалган баары экинчиден бул нерсе баары бүгүнкү күндө акчага калат. Ата-энеси биринчи көрдү күнөбады. Сонун ичинде калбеттүү кыздар деле болор болуп келет. Ата-энеси ушул жерде туура чечип болот. Акча менен ойлонсо, кыздын тагдыры менен ойлонсо, туура чечип болот эле. Барлығы бюджетте ушундай иш-чараларды өткөргөнүбүз жакшы. Окуучулар аябай жакшы актив болгон азаматтар. Ар бир сценарийди ушу стоп деген жеринен өзүнө ой пикириңерди керек болсо актер катары чыгып туруп кандай болуш керек эле дегенде артын өзүнүн версиясын жакшы деңгээлде көрсөтүп бере алат. Бул нерсе бирок акция өтүп жекелесе ол деле дештин кереги жок бул жерде. Бул жерде чоң тарбиялык маңызы бар нерсе жатат. Мектептердин арасында байланыш. Мектептердин арасындагы окуучулардын достугу, бири-бирин көрүп өсүү деңгээлде ушундай бир аралашып, самыр-жумур болуп дегендей, ушу Чоң Алайда ушундай иш-чаралардын дагы сөзсүз түрдө билим берүү тармагында өсүү болушуна алып келет турган нерселер. Ошого кайдыгер мамиле кылбастан, олуттуу көңүл буруп, ушул жерге даярдап алып келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Театрдын катышуучулары бардыгыңыздар жакшы деңгээлде катыштыңыздар жана ушул өткөрүлүп жаткан иш-чара максатына жетти деп эсептейм. Рахмат. Урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, мына жогоруда жакшы сөздөр айтылды. Мен аялдар кеңешинин төрайымы катары ушул балдардын бүгүнкү долбоорго активдүү катышып, форум театр долбоорундагы ар бир ушул катышып аткан мектептердеги укуктук мектепти түзүлүшүнө кошкон салымыңыздар үчүн
үлүшүңүздөр үчүн өтө чоң ыраазычылык билдиргим келет. Анткени мен аябай отурам. Биздин келечегибиз бар экен. Кудай буйруса, биздин балдарыбыз жаңыча көз карашта, жакшы, позитивдүү жолго умтулуп, ар кандай терс көрүнүштөргө каршы туруштук бере ала турган, кырдаалдардан чыга ала турган жашынакай өзүнүн ой пикири бар, акыл эстүү балдарыбыз тарбияланып жатыптыр. Пайгамбарыбыз айткандай, коомду өзгөртөм десең, аны өзүңдөн башта дейт. Демек, урматтуу балдар, кыздар, келиңиздер өзүбүздөн баштайлы. Мен ишенем силер таза коомду түзгөп, жашынакай муун болосуңар деп, мен силерге өмүр тилейм, ден соолук тилейм. Силерди тарбиялаган ата-энеңерге, мугалимдериңерге жана силерге кам көрүп жаткан ушундай долбоордун координаторлоруна, билим берүү бөлүмүнүн бардык кызматкерлерине, мына өзүбүздүн башчыбыз жетектеген Базлидин өзү баш болуп ушунда катышып отурганы, силерге көңүл буруп камкордук кылып атканы бул өтө чоң мааниге ээ деп эсептейм. Келечегиңер кең болсун, ар дайым бар болгула, ар дайым жакшы жака алдыга умтула бергиле. Doğru söylemekte. Жастар программасының алдарында Сонус Кыргызстан фондунун каржылык колдоосунда Чоң Алай районунун форум театры аркылуу укуктук мектеп түзүү долбоорун алкагында ишке ашырылып жаткан форум театрынын катышуучусу Кулчу орто мектебинин окуучулары Серинат. Жана долбоордун алкагында 30 бала тандалып алынып, түзүлгөн укуктук мектептен укук боюнча билим алышууда.